соода кылган учурларда башка эле сөзүнү тастыктатыш үчүн, адамдарга ишениш үчүн касам ичип жүгүрөт. Сигарет чеккендердин жанында жүрсөң, эми чеге албайсыңбы, эркексиңби, чегип көрбөйсүңбү бир жолу деп чектирип коет. Дос эмне үчүн керек? Баягында Умар радиаллаху анхунун насааттарын айтып жаткан болчубуз. Ошол насааттардын бирөөсү айтат: ولا تطلبن حاجتك إلى من لا يحب نجاحك لك. Өзүңдүн муктаждыгыңды, хажаттарыңды сенин хажатыңдан бүтүшүнү каалабаган адамга айтпа дейт. Сен кыйналып турсаң, ооруп турсаң, же бир муктаждыгың бар болсо, ошол муктаждыктарыңды, хажатыңды же проблема маселеңди ошонон сени чыгып кетишиңди каалабаган адамга айта көрбө дейт. Неге десе, ал адамга барып айтсаң, күлгөндөн башка болбойт экен да. Аны таркатат, паланчы ушундай болуп атыптыр, ушундай экен депчи. Ошондуктан сизде эгерде хажатыңыз болуп калса, кандайдыр бир муктаждык, бир жардам керек болуп калса, анда сиз ошол жардамды, ошол кыйынчылык, маселеңизди ушундай бир адамга айтыңыз, ошол адам чын жүрөктөн сизди ошол маселеден кутулушту каалай турган болсо. Эгер да сизди кутулушуңузду каалабай турган болсо, ага айткандан сиздин үстүңүздөн күлөт, сизди шылдыңдайт, бул маселеңизди сиз жактырбаган адамдарга айтып чыгат. Баланчы ушундай болуп жатыптыр депчи. Ошондуктан Умар радиаллаху анху айтып атат Саид бин Мусайябкачы: айта көрбө өз муктаждыгыңды, ошол муктаждыгыңды бүтүшүнү каалабаган адамга. Жана ошондой эле сен жалган эле ант иче бербегиниң. Эгер жалгандан ант иче берсең, Аллах сени жок кылат дейт. Соода кылган учурларда башка эле сөзүнү тастыктатыш үчүн, адамдарга ишениш үчүн касам ичип жүгүрөт. Касам деп жүгүрөт кээ-бирлер Аллага касам деп жүгүрөт. Кээ-бирлер орусчасын айтып жүгүрөт, клянусь деп. Айтат, сен ошентип жалган эле касам ичип айта бербегиниң, Алланын аты менен касам бере бербегиниң, Аллах ошонун сенин жашооңду кордойт. Жашооңду жок кылат, кырсыктатат. Эмне үчүн? Биринчи адам эмне үчүн касам ичет? Касам ичкен адам көбүнчө жалган айтат. Жалган айтат дагы бул ишенбейт деп ишендириш үчүн анан касам ичетке айтат экен да. Ошол үчүн касам ичкен адамдын көпчүлүк сөзү жалган болот. Кайсыл жерге келип касам ичип турса, ушул жери чын экен деп түшүнсө болот да. Алланын аты өтө улуу болгондуктан сиздин сөзүңүздү бирөө тастыктатыш үчүн, бирөөдү ишендириш үчүн Алланын атына кошпошуңуз керек. Ал ишенеби, ишенбейби, эмне кереги бар? Алланын атына кошо эмне кереги бар? Алланын атын көрүнгөн жерге айтып колдоно бергендиктен Аллах анын жашоосундан берекени алып, кырсык апааттарга салып коет да. Ошол үчүн Умар радиаллаху анхунун жерини бирөө талашат. Меники депчи. Анын Умар радиаллаху анху падышанын алдыга келип чечимге келгенде, далил алып ке дейт. Далил алып келбейт. Анда айтат Умар радиаллаху анхуну, сен ант ичкин, бул жер өзүмдүкү деп. Ант ичсе күнөө да болбойт. Бирок Умар радиаллаху анху ошол жерде ант ичпейт да. Кем мен сага кичине акча берейин, кичине алтын берейин, кетип кал дейт. Макул дейт. Ушуну айтат, эмнеге ант ичпестен ошол адамга акча берип жатып кутулуп жатат десе, себеби дейт, арзубаган байлык өзүнүкү болсун, дүйнө өзүнүкү болсун, бирок өзүнүкү болуп турса дале ошол жерге Алланын атын колдонуп, Алланын атынын себебинен арзубаган дүйнөгө жетишти каалаган жок дейт. Демек, Аллахтын атыны болбогон жерлерге колдонуп ант иче берген бул жакшы эмес, балки тескерисинче ким ошондой кылса, ал инсандын жашоосуна Аллах таала берекесин кетирип, кырсыкка салат дейт. Вала тасхабил фуджара литатааллама мин фужурихим. Сен чогуу жүрбө, дос болбо бузукулар менен. Үйрөнүп каласың алардын бузукулугунан. Кайсыл адам ким менен жүрсө, ал ошондой адам болуп саналат. Ал-мар'у ма халилихи. Адам өзүнүн досу менен таанылат. Сиз бир адамдын ким экенин билгиңиз келсе, анын досуну караңыз. Досу кандай адам болсо, ал да ошондой адам. Ошондуктан чөйрөдөгү сиздин айланаңыздагы адамдар, бузук адамдар, жаман адамдар, күнөөгө баскан адамдар боло турган болсо, алар менен чогуу жүрсөңүз, ал күнөөнү да сиз үйрөнүп аласыз.
Ошол үчүн баягы алкаштар эмне кылат? Сол адам менен отуруп калса, биз үчүн алып кой, мен үчүн алып кой деп отуруп, анда алдырып коет. Сигарет чеккендердин жанында жүрсөң, эми чеге албайсың, беркексиң, чегип көрбөйсүңбү бир жол деп чектирип коет. Анан бир караса сиз дагы түтөй турган болуп каласыз, бир карасачы. Бир караса баларга окшош сиз дагы көчөнүн ал жак бул жагына чайпап басып калган болосуз, түз баса албай. Неге? Себеби жаныңыз дагы ошондой эле. Ошондуктан адам өзүнү ким болушту кааласа, ошондой адамдын жанына болсун. Вa'tazil aduwak. Душманыңдан алыс болгону. Бир адамды сага жакшылык каалабаган, сага душмандыгы бар экенин билсең, же болбосо көрө албастыгы бар экенин билсең, андан алыс болушуң керек болду. Алыс болгондон башка ал адамга эч нерсе кылбаш керек. Себеби душман турбайбы деп аны менен урушуп жатып калса болбойт. Бир гана маселе андан алыстап коесуз болду. Ал кийин өзүн-өзү түшүнүп калат. Ваhdar sadiqaka illa al-amina wa la amina illa man khashiyallah. Дос туткунуң бир гана аманатчыл инсандарды, ишениктүү инсандарды гана дос туткунуң. Көрүнгөн эле бир адамды ушул менен досум деп кармап албагының, досум деп сыр айтып албагының, достошуудан мурда анын аманатчыл экендигине, анын чынчыл экендигини тастыктап алыш керек. Себеби дос эмне үчүн керек? Дос жыргал күндөрдө сиздин акчаңызды чачып, сиздин кадыр баркыңызды пайдаланыш үчүн керек эмес. Дос кыйынчылык күндө муктаждыгыңызга жардам бериш үчүн керек. Жөнөкөй күндө бардыгы дос боло берет. Дос кылбасаңыз да келип дос болуп турат. Бирок чыныгы дос сиздин кыйынчылык мезгилиңизде жардам бериш үчүн керек. Сиздин сырыңызды сакташ үчүн керек. Ошондуктан сен дос болгонуң бир гана аманатчыл жана чынчыл инсандар менен гана. Ошондо досуңдан зыян келбейт. Ал эми аманатчыл, чынчыл болбойт, Алладан коркпосо. Демек, мындайча айтканда, Алладан корккон такыба инсандар менен дос болгонуң, Алладан корккон инсан менен дос боло турган болсоң, ал сага аманатчылык калат, сенин сырыңды сактайт, эч кимге сырыңды айтпайт, кыйынчылыкта жаныңда болот. Эмне үчүн? Себеби ал Алладан коркот. Ватахашша индал кубури. Кабырларды көргөнүңдө өзүңдү ошонун ичинде деп элестетип, Алладан коркуу сезим алып келгениң. Кабырлардын жанына барганда жүзүн сыйпап өтүп кетип эле асыл маселе эмес. Кабырлардын жанына барганда мен да бир күн ушул жерге келемин. Мен дагы ушул жердин тургуну болуп, жалгыз калам топурактын астында деп жүрөккө коркуу сезимин алып келиш керек. Усман радиаллаху анху кабыр маселесини айтканда, кабыр туурасында сөз болгондо же кабырдын жанынан өтүп баратканда ушунчалык катуу ыйлайт эле, сакалдары суу болуп кетет эле. Ошондо суралды, эмне үчүн сиз мынча кабыр туурасында көп ыйлайсыз? Бирок дозок туурасында айтылганда мынча ыйлабайсыз дегенде, биринчи чечим чыга турган орун кабыр. Эгер кабырдын маселеси жеңил болсо, андан бара-бара жеңил болот. Эгер кабырдын маселеси оор боло турган болсо, кабырда эгер дозокко чечим чыгып калса, андан бара-бара кыйын болуп кетет. Биринчи чечим чыга турган орун бул кабыр болот дейт. Ошондуктан кабырды бат-бат эстеп жүргөн инсан бул дүйнөдө күнөөдөн алыс болот. Себеби кабырга түшкөндө жооп беришти элестетет. Вазилла инда таати. Аллах таалага итаат кылып, ибадат кылуу маселелеринде өзүңдү өтө төмөн алгының, баш ийүүчү болгонуң. Мусулмандын сыфаты ушундай, Аллах таалага ибадат кыла турган, Аллах таалага итаат боло турган жакшы жерлерде өтө жумшак болуп кетет. Ал-муслимуна хаййинуна лаййинун. Мусулмандар өтө жумшак болот, өтө баш ийкемдүү болот. Кандай эле Калжамалил Аниф тарбияланган төө сыяктуу, буйлаланган төө сыяктуу. Качан төөнү дейт, учтуу кичинекей таштын үстүнө олтургузам десе, төө батпайт, ал жерге чөк албайт. Бирок чөк албаса да кожоюнум айтып жатат деп чөккөнгө аракет кылат. Дал ошондой мусулман инсан колунан келбей калганга чейин аракет кылып итаат кыла турган, моюн суна турган инсан болот дейт. Вастасим индал маасия. Күнөө учурунда өтө алыс качкының. Күнөөдөн адам алыс боло турган болсо, Алланын жардамы келет. Качан инсан күнөөдөн алыс болсо, Аллах тааланын жардамы келет. Күнөөгө жакын болгон инсандан Алланын нусраты, берекеси көтөрүп кетет. Рызкысында да береке болбойт, жашоосунда да береке болбойт, жүрөгүндө тынчтык болбойт. Күнөөдөн качкан болсо Аллах тааланын жардамы келет. Юсуф алейхиссалату вассалам күнөөдөн качканда
Ne oldu? Kulptap, bekemdep, jaap salgan eşikler açılıp ketти. Eşiктин алдына чыга турган болсо, не кылды? Падыша көрүп калды. Ой, не кылып жүрөсүңөр экен кубалашып. Ошол убакта бешиктеги бала сүйлөп баштады. Карагыла, эгер көйнөгү артынан жыртылган болсо, анда жалган айтып жатат аял. Юсуфчун айтып жатат. А эгер көйнөгү алдынан жыртылган болсо, анда аялдык үчүн Юсуф алейхисаламдыкы жалган болот деди. Караса көйнөгү артынан жыртылган. Яни бешиктеги бала сүйлөп туруп эмне кылды? Алланын жардамы келип, Юсуф алейхисаламды актап койду. Болбосо эч ким көргөн эмес, эч ким жок да. Ошондуктан адам күнөөдөн сактана турган болсо, Алла субханаху ва таала эмне кылат? Өзүнүн нусратын, жардамын жөнөтөт. Ошондуктан күнөөдөн алыс качкын. Васташир фи амрикаллазина яхшауна Аллаха. Сен өзүңдүн иштериңде, кыла турган келечектеги жумуштарыңда Аллахтан корккондор менен гана кеңешкиниң. Сиз келечекте кандай бир иш кылган жатасыз? Кеңешүүгө адам керек болсо, анда Алладан корккон инсан менен кеңешиң. Той кылган жатасызбы? Аллахтан корккон инсан менен кеңешиң. Үйлөнгөн жатасызбы? Аллахтан корккон инсан менен кеңешип туруп үйлөнүң. Өзүңүзгө окшогондор менен эмес, же өзүңүздөн төмөндөр менен эмес, Аллахтан корккон инсандар менен кеңеше турган болсоңуз, сизге туурасын айтат. Жок, коркот ал алдап койгондончу. Сиздин жаныңыздагы досуңуз менен кеңеше турган болсоңуз, ал Алладан коркпой турган болсо, ал сизге не кылат? Жакшылык каалабастан тескерисинче өзүнүн пайдасыны карап туруп кеңеш айтып коет. Fa inna Allah Taala yaqulu innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Эми Аллахтан корккондор булар бир гана аалымдар деп айтып атат. Аллах Куранда Аллахтан бир гана аалымдар коркот деген. Демек, аалымдар менен машвара кылгының жашооңдагы ар бир иштерди деп айтты дейт да. Демек, урматтуу бир туугандар, мына ушул насааттарга амал кылганга аракет кылалы. Бул жашообуздагы барго эң чоң эрежелер экен. Биринчиси, сен өзүңдүн муктаждыгыңды, сен ошол кыйынчылыктан, муктаждыктан чыгып кетишти каалабаган адамга айта көрбө. Ал сени чыгарганга жардам бербейт, балки тескерисинче үстүңдөн күлүп ошол маселеңди элге жаят дейт. Сенин үстүңдөн күлө турган адамдарга жеткизет. Жана ошондой эле жалгандан ант иче бербе. Аллах сенин жашооңдун берекесин кетирип, сени кырсыкка кабылдырат. Бузукулар менен бирге болбо, алардын бузукулугун үйрөнүп аласың. Душманыңдан алыс болгунуң себеби ага жакын болсоң, душмандыгынан сактана албай каласың. Ал эми дос тутам десең, бир гана аманатчыл, чынчыл инсандарды дос туткунуң, аманатчыл бир гана Алладан корккон инсан болот. Кабырдын жанына барганыңда, же кабыр туурасында сөз болгондо, жүрөгүңө коркуу сезим алып ке, Аллага итаат кыла турган жерде заматта моюн сунуп аткаргының. Күнөө болгон жерден алыстап качкының, жана өзүңдүн ишиңде Алладан корккондор менен гана кеңешкиниң, Алладан корккондор аалымдар гана дейт. Аллах Таала баарыбызды ушуга амал кылганга мүмкүнчүлүк берсин.